биздин ушул ишкана мекенибиз ачылгандан бери, ушул жай ачылгандан бери ушул жакта иштеп келатам. Ушул күнгө чейин иштеп келет. Бала күнүмөн бери эле жагат мага кийим тигүү, негизи башынан эле жагат. Анан мен ушул турмуш шартыма байланыштуу Балыкчы шаарында аскер бөлүмүндө иштеп жүрүп, анан ушул жерде Бишкекте ушундай ателье бар, кийим тигет деген жагын уккандан кийин ушул жака которулуп келип алгам. Биз ар бир аскер адамын кийинтебиз. Ошол сыймыктандырат, кызыктырат. Ар бир кийилген кийим, ар бир тигилген кийим үчүн мен сыймыктанам. Ошол кийимдерди тигебиз. Ар бир кийимди тигип баштагандан баштап, башынан баштап, тигилгенден баштап, аягы даяр болуп, ошол адам кийип кеткенге чейин бизде толкундоолор болот. Ошол адамга чак болсо экен, сүйүнүчү да бар, анан ызасы да бар го дейм да, айта албай атам да, өзүмдө бир толкундануу болуп турат. Сыймыктануу эң биринчиден болуп атат. Ушул жерде иштедим, ушундай кызмат кылдык, кыргыз армиясына кичине болсо да салымыбызды коштук деген сыймыктануу болуп атат. Анан убагы келди, барыш керек дегенде кичине ич ачышуу болуп атат. Пенсия чыкканда эң биринчиден бир аз үй бүлөмө кичине көңүл бөлсөмбү дегем. Мен аскер адамы болгонго өтө сыймыктанам. Анан биз өзүбүздүн армиябызды кийинте ала турганыбызга, биз ошол аскер адамдардын баарын катардагы жоокерден баштап, өйдө турган полковник, генералдардын баарын биз өзүбүз кийинтебиз. Мен ошого сыймыктанам. Ушундай жерде иштегениме сыймыктанам. Жакшы көрөм ушул кызматымды.